Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз автокад программасы менен координатты даярдаганга кандай кылып координатты даярдап алабыз? Мисал алсак, биз могу полигонда ушул полигондун жер участогы деп эсептейли. Ушуну мисалы координатын кантип алабыз? Бул жерде инструменттерге киребиз. Инструментти сведения деген инструментти иштетип алабыз дагы. Участокты басып туруп, списокты бассак, бизге бул жерге координатын берет. Ушул координатты эле копировать этип колдоно берсек болот. Ал эми ар бир бурчтун өзүнчө координатын көргөнгө келсе, бул жерде координаты деген инструментти алабыз дагы. Ошол керектүү бурчтукка бассак, бизге бул жерге координатын эсептеп чыгып берет. Мисалы үчүн, бул бурчтун координаты ушул болуп эсептелет. Ал эми ушул блокнот, бул координаттарыбызды биз блокнотко көчүрүп алабыз дагы. Ушул жерден блокноттон ушул жерден керексиз маалыматтарды өчүрүп, бул жерде биринчи точка, бул жерде координат үтүр менен ажыратылат. Мына экинчи үтүр, үчүнчү үтүр, төртүнчү үтүр. Болбосо, автоматтык түрдө батыраак өзгөрткүбүз келсе, майти заменит менен өзгөртүп алсак да болот. Аны азыраак координаттар болсо, монтип ушуну эле өзгөртүп даярдап алабыз дагы. Муну сактап, Кисар Тарик сайтында GPS менен олтурган участокты эсептегенге даярдап алабыз. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.